Бүгүн журналисттер үчүн жарандардын маалымат алуу укугун камсыздоодо басма сөз жана электрондук маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу деген аталыштагы тренинг өттү. Учурда көпчүлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү маалыматка ээ болуу кыйынчылыктарына дуушар болушууда. Андыктан бул тренингдин максаты маалымат алууга чектөө болуп калганда журналисттер мыйзам чегинде кандай иш алып барса болот, өзүн кантип коргоо керек, ушул сыяктуу маселелерди чечүү болуп саналат дешет уюштуруучулар. Адил сөз долбоорунун координатору Елена Малыгинанын айтымында, бул тренинг негизинен 3 өлкөдө каралган. Алар Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан. Ал тренингди өткөрүү ЮНЕСКОнун демилгесинин алкагында ишке ашып жатканын кошумчалады. Бүгүн бизге керектүү маалыматка ээ болуу үчүн кайсыл жакка кайрылбаңыздар, сөзсүз бир көйгөйгө туш болосуздар. Мындай кыйынчылыктар айрыкча журналисттерге көп кездешет. Мыйзам бар, демек журналисттер дагы, чиновниктер дагы мыйзамды билбейм деп жоопкерчиликтен кутула албайт. Андыктан кийинки этаптарда журналисттер көп кабылган маселелерди тереңирээк карап, тренингди мындан ары дагы улантабыз деген ойдомун. Как говорят, закон есть. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын профессору Кундуз Сабырова бүгүнкү тренинг абдан кызыктуу өттү. Ушундай тренинг семинарлар бат-бат болуп турса, пайдасы жакшы болот эле дейт. Знания можно получать бесконечно. Өзүңүздөр билгендей, билимдин чеги болбойт. Маалыматка ээ болууда практикалык аспектилер аябай кызыктуу. Мага юрист катары тренердин Кыргыз Республикасынын жана Казакстандын мыйзам базасы менен тааныштырганы жакты. Мен ойлойм, баардык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү ушундай семинар, тренингтерди бат-бат уюштуруп турса, мындан эң жакшы пайда алууга болот. Организовывать такие семинары, тренинги, от этого будет очень большая польза. ЮНЕСКОнун демилгесинин алкагында ишке ашып жаткан сөз эркиндигин коргоо тренингине жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана жогорку окуу жайдын мугалимдери катышты. Рыскүл Жайлобай кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.